Bölüm түздөн 14 декабрда Сузак райондук ички иштер бөлүмү тарабынан бирдиктүү алдын алуу күнү өткөрүлдү. Сузак районунун борборуна чогулушуп, нускамалар берилип, кайгылдуу багыттарына бөлүнүштү. Колдоруна дислокациянын кагаздары берилди. Ошондой эле 13 пункттан турган бизде баракчалар даярдалган. Ошол баракчанын башында 102 эскертет деген тема бар. Ал жерде мүлктүк кылмыштарга жол бербөө, коомдук жайда жүргөндө өзүн кантип алып жүрүү, көчөдө коомдук жайларга автоунааларды калтырып, алардын уурулуктарга жол бербөө, жана мал уурулуктарга жол бербөө боюнча, малдарды кароосуз калтырбоо боюнча бүт багыттар жазылып, түшүндүрмөлөр берилип кеткен. Азыр буйруса биздин кызматкерлер элдик кошундар менен ар бир кожолуктарды кыдырганда ушул баракчаларды таратып кетет. Анан баракчаларды ошол үйдүн кожоюндары балдарына, өстөрүнө туура түшүндүрүп эметсе, жана мүлктүк кылмыштарды алдын алуу боюнча, кылмышкерлерге шарт түзүүнү алдын алуу боюнча, өздөрүнүн коопсуздугун сактоо боюнча дагы чоң жардамы тиет деген ойдомун. Жаңы жыл келе жаткандыгына байланыштуу пиротехникалык каражаттарды сатпоо керектиги дүкөн ээлерине эскертилди. Катуу үн чыгаруучу каражаттар түрдүү фейерверктер жарандардын коопсуздугуна коркунуч алып келери белгиленди. Меш жагууда, ошондой эле балдар менен ширеңке ойносун, катуу көзөмөлгө алып жүрүшсө, ошондой эле бүгүнкү күндө базарда сатып аткан пиротехникалык заттарды алууда сертификаттарын текшертип, өзүнүн коопсуздугун алдын алууну эскертебиз. Жаштар арасында топтошуп мушташуулардын, кылмыштуулуктун алдын алуу максатында мектептерде жолугушуулар өткөрүлдү. Жолугушууда кылмыштуулуктун арты жакшылык менен аяктабай тургандыгы жаш өспүрүмдөргө жеткирилди. алдын алуу күндө бизде көп нишан Профилактикалык иш-чара милициянын көчмө кабылдама унасында улантылып, Сузак районунун тургундарынын кайрылууларын кабыл алуу жумуштары жүрдү. Үй бүлөлүк зордук зомбулуктардын, батир жана мал уурулуктардын алдын алууда ар бир жаран кайдыгер карабай, милиция менен тыгыз кызматташуу зарылдыгы белгиленди. Көчмө кабылдамасы машинасы менен алыскы тоолуу райондорго чейин тынымсыз чыгып, элдерден кайрылууларын жеринде чечип, андан тышкары юридикалык бааларды жеринде юридикалык кеңештерди берип келатабыз. Бүгүнкү күндө 78 аймактык кыдыруу менен арыз даттанууларды алып, 88 бул биздин кеңсе бөлүмүнө каттап, аймактык караштуулугу боюнча жерлерине, жергиликтүү органдарына жана башка мекеме ишканаларына жөнөтүп атабыз. Сузак районунун аймагында бул уна жыл башынан бери 78 жолу аймактарды кыдырууга чыгып, 88 ар түрдүү мазмундагы кайрылууларды кабыл алган. 2022 жылдын 11 айында Сузак районунун аймагында 132 үй бүлөлүк зордук зомбулук фактысы катталган. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, регион.